4. bölüm. Ушул окуялардан кийин көктө бир эшик ачылып турганын көрдүм. Анан Сорнайдын үнү сыяктуу мен алгач уккан үн мага: «Бери чык. Бул окуялардан кийин эмнелер болушу керек экенин мен сага көрсөтөм» деди. Ошол замат менин бүт дүйнөмдү рух бийлеп алды. Анан асманда турган бир тактыны, жанаанда отурган бирөөнү көрдүм. Тактыда отурган яспис менен Корнелийдей жаркырап, үстүнөн зумрудтай болгон бир асан үсөн жылтылдап курчап турду. Тактынын айланасында 24 такты бар экен. Аларда аппак кийим, баштарына алтын таажы кийип алышкан 24 аксакал отурушуптур. Тактыдан чагылгандар чартылдап, күндүн күркүрөгөнү угулуп турду. Тактынын алдында 7 шамана жаркырап күйүп турду. Булар Кудайга кызмат кылган 7 рух. Ошондой эле тактынын алдынан мөлтүр таштай таза, айнектей тунук көлдү көрдүм. Ортодо тактынын айланасында аркасы да, алды да жыбыраган көздөргө толгон 4 жаныбар турду. Биринчи жаныбар арстанга, экинчиси өгүзгө окшош, үчүнчүсүнүн бети адамдыкындай, төртүнчүсү болсо учуп бараткан бүркүт сыяктуу экен. Төртөөнүн тең 6 канаты болуп, дене бойлору толгон көздөр эле. Алар күнү түнү тынбастан мурда дагы бар болгон, азыр дагы бар болуп, боло турган түбөлүк кудуреттүү Кудай эге, ыйык, ыйык, ыйык ал деп жатышты. Жаныбарлар такта олтурганга жана түбөлүктөн түбөлүккө жашоочуга алкыш даңк айтып, урмат көрсөткөн сайын 24 аксакал ошол такта олтургандын алдына чөк түшүп, түбөлүктөн түбөлүккө жашоочуга таазим этип жатышты. Алар таажыларын тактынын алдына коюп: Кудайыбыз эгебиз, бийлик күчтү алганга, атак даңк жана урмат сый көргөнгө сен татыйсың. Анткени бүт баардыгын сен жараттың. Баардыгы каалооң менен жашайт да, эркиң менен жаралган. деп жатышты.